Lay's чипсинин курамында чочкодон алынган арам заттардын бар экенин билчү белеңиз? Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү видеодо мен силерге дал ушул Lay's сода маркасындагы чипсилер жөнүндө маалымат берем. Тасманы акырына чейин көрүңүз, пайдалуу болсо лайк басып, башкаларга бөлүшүп коюңуз. Көпчүлүк адамдар чипси бул жөнөкөй эле картошкадан жасалат. Мындай азыктардын курамында арам кошулма болуусу мүмкүн эмес деп ойлошот. Келиңиз анда биздин рынокто эң көп сатылып жаткан Lay's сода маркасындагы чипсилердин курамын карап көрөлү. Курамында картошка, май, даамына жараша ар кыл ароматизаторлор, молочная сыворотка, ун, лактоза, глутамат натрия, глюкоза, лимонная кислота, сырный порошок, сүт белогу, куркумин боёгу жана кургатылган сүт өңдүү кошулмалардан турат. Мынакей достор, жөнөкөй эле картошкадан жасалган бир эле чипсинин курамында бери дегенде 10дон ашуун тамак-аш кошулмасы бар. Ошондой эле Lay's фирмасынын бекон жана хамон даамдары менен чипсилер дагы бар. Бекон жана хамон бул чочко этинин бир бөлүгү жана андан алынган ароматизатор Lay's чипсилерин өндүрүүдө пайдаланылат. Андыктан урматтуу катталуучулар, эгерде кимде ким Lay's чипсилерин жеп жүргөн болсо, анда мындан ары бул чипсилерди сатып алуудан алыс болуңуз. Анткени чочко бул арам жана чочкодон алынган кандай гана зат болбосун, ал кайсыл бир азыкка кошулган болсо, аны дагы арам кылып коет. Жана ошондой эле Lay's фирмасы еврейлерге таандык жана алар сионисттерди колдоп, палестиналык мусулмандарга каршы иш аракеттерге каржылык жактан жардам көрсөтөт деген маалыматтар дагы бар. Өзүңүздөргө маалым, палестиналык мусулман бир туугандарыбыз еврейлер тарабынан ар кандай кыйноолорго кабылып азап тартып келет. Мына ушул өңүттөн еврейлерге таандык компаниялардын азыктарына бойкот жарыяланган жана бул позицияда дайым бекем туруңуздар. Достор, кийинки чыгарылышта кайсыл продуктлар тууралуу билгиңиз келет, комментарийге жазып коюңуз жана бул видеону башкаларга бөлүшүп коюңуз. Ассаламу алейкум.